Oturumlar hareket başlamak. Ayıkalıcı normatlarının yaklaşıklı Kompanya tarafından getirilen Kırgız Respublikası'nın İçki İşleri Ministrliği'nin terör hizmetinin terör ekonominin terör işleri Aydar Bey'in bu soğuk toplumlu şekilde tutulmak 2022 yılında toplanacak. Kırgız Respublikası'nın İçki İşleri Ministrliği'nin terör hizmetinin onun yetekçisi Caket'in ödülmüş kanatlandırılan Ayıkalıcı normatlar Orozay'ın Göçkön bayana arta konulunda Kamakalın Kırmızı Böğür Koyuş arasının yönetimi yönetme Takkayet'ten 2023 yılın 20. Fevri'nin Kırgız Respublikası'nın İçişleri Ministerliği araçlı cezalar bakkar uzmanlığının bu ülkelerin içi bölgesinde karman gösteriliyor. Bu toplumlarla razı oldu. Narmat olacak görüştü. Bu bali ve kararlı apelasyonel dağıtma arasını getirip öz jürülerini gösterip Sonra terör südyasının toplamının çok başı var. Kırgız Respublikası'nın Kurumuş Yazafasyalı Koyucusu'nun 116. belediyesinin yerinde narmatlarını büyük kamarına çırak veriyor. Yapılmışım. Koldoyumuzdan ikinciden geçergi men ikinci ötünüşüm boyunca ular приобщение bulmaktı. Uşularda Türkiye koyu boyunca ötünüş vardı. Qanday ötünüşler? Бүгүнкү күндө СИЗО-1 мекемесинен мен тараптан берилген адвокаттык өтүнүчкө медициналык бөлүктөн врачтан жооп келип түшкөн. Айыпкер Нарматова Орозайын Күчкөнбаева 14 декабрдан бүгүнкү күнгө чейин ачкачылык жарыялап, күн сайын медициналык кызматкерлердин наблюдениесinde байкоосунда турат. Буга чейин дарылоо дайындалган, андан сырткары ЭКГ суточное мониторирование рекомендация берилген деп атат. 20 декабрь 2022 жылы МРТ изилдөө өткөн неврологиялык борбор кортексте анын корутундусу жазылып атат. 21 декабрда психиатр тарабынан обследование болгон. 3 декабрда Ден соолук министрлигинин врач-кардиологу тарабынан Залецкая караган жана врач-терапевт Тюреканова караган диагнозу пролапс митрального клапана первой степени, синусовая тахикардия, хроническая и рекомендациялары ачкачылыкты токтотуу, бөлүп 4 жолу күнүнө тамактануу, суюкту колдонуу, врачтардын консультациясын алуу жана ЭКГ суточный мониторирование өткөрүлсүн деген. Ошол мекеменин жолунун көчүрмөсүн оригиналында бул жерде. И андан мурунку адвокаттык суракка да ушундай эле жооп алынган биринчи мекемеден. Андан сырткары республикалык изилдөө борборунан жооп бар протокол эхокардиографического исследования 19 декабрь 2022 жылы бул жерде дагы корутундусу пролапс митрального клапана первой степени, тахикардия 106-101 и суточное мониторирование ЭКГ өткөрүлсүн деп рекомендация берилген. Андан сырткары ошол эле республикалык дартты аныктоо борборунун врачынын медициналык корутундусу бар. Ал жакта Нарматова Орозайынга ошол эле пролапс митрального клапана биринчи даражадагы синусовая тахикардия, железодефицитная анемия деп корутунду берилген. Жана жүрөк оорусуна байланыштуу ЭГДС, башкача айтканда гастроскопия каршы көрсөтүлгөн тахикардияга байланыштуу деп. И Нарматовага өзүнө да айтылды, эгерде азыр гастроскопия өткөрүп ашказанды изилдөөчү болсок, жүрөгүң токтоп калышы мүмкүн деп. Ошого себептүү
гастроскопия өткөрүлбөй калган, жана стресстерден оолак болуусу рекомендация берилген. Андан сырткары томография өткөрүлгөн 20 декабрда неврологиялык борбор корпексте, ал жакта МРТ картина мелких единичных очагов глюкоза в веществе обоих полушарий головного мозга, скорее сосудистого генеза, деп врач Бексултанов корутунду берген. И андан сырткары гастроэнтерологдун заключенияси бар, хронический гастрит и диета кармасын деген лор врачтын заключенияси бар, хронический танзилит и ангина деген. И андан сырткары ортопедтин заключенияси бар, S-образный сколиоз грудного отдела позвоночника второй степени. Бул жакта дагы физиотерапия менен постоянно алек болушу керек, консультация вертебролога, ношение ортопедического корсета, лечебная физкультура, лечебный массаж мышц спины, физиотерапия, микрофармакопунктура и жана дарылар и регулярное наблюдение у ортопеда по месту жительства деп рекомендация берилген. Андан сырткары Норматов Тимур Кучконбаевич, бир тууган агасы Норматован 21 августта 2021 жылы жүрөк оорусунан каза тапкан, көлүгү нотариалдык тарабынан төлөндүрүлгөн. И андан сырткары энеси Акжолова Марапат Жолдошовна 18 июль 2019 жылы жүрөк оорусунан каза тапкан, көлүгү нотариус тарабынан төлөндүрүлгөн көчүрмөсү. И андан сырткары корутундусу клиникалык эксперттик комиссияныкы атасы Норматов Кучконбай Турсунбаевичка берилген. Диагнозы гипертензивная болезнь с преимущественным поражением почек, состояние после перенесенного ишемического инсульта, гемипарез слева, хроническая почечная недостаточность, анемия второй степени, в связи с заболеванием требуется постоянный уход за больным, ухаживать будет дочь Норматова Розалия Кучконбаевна деп заключение берилген. И андан сырткары атасына дагы Норматов Кучконбайга ооругандыгы жөнүндө, инсульт алгандыгы жөнүндө справкасы и жашаган жеринин жашы жактан мүнөздөмөлөр. Бул документтердин түп нускалары көчүрмөлөрүн бөлүндүрүү үчүн жана көчүрмөлөрү ишке кирпөө үчүн ушул документтерди иш материалдарга тиктеп бериңиздер. Айыпталуучу Норматова колдойсуз ба? Ашылчу колдойсуз. Так, жактоочу Убалиеванын өтүнүчү канаттан болсун. Жактоочу Убалиеванын тарабынан берилген документтер иш материалдарына озвучивать не будет. Убалиева баардыгы өтүнүштү? Жок. Пожалуйста, сөз сизге. Урматтуу соттук коллегия, урматтуу сот отурумунун катышуучулары, биз 9 декабрь 2022 жылы 1 май райондук сотунун токтомуна келтирилген апелляциялык даттануубузду толугу менен колдойбуз жана толугу менен канааттандырып берүүнү өтүнөбүз. Ушул жылдын 9 декабрында 1 май райондук сотунун тергөө судьясы Ибраимов, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын ага тергөөчүсү, тергөө тобунун жетекчиси Жакбековдун Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 36-278 статьясынын 1-бөлүмү жана 327 статьясынын 2-бөлүгү 1-2 пунктта каралган кылмыштарды жасагандыгы боюнча айыпталган 1994 жылдын 19 февралында туулган Норматова Розалия Кучконбаевнага карата сырттан колдонулган камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасынын мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнмөсүн канааттандырып, камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасынын мөөнөтү 2023 жылдын 20 февралынан чейин Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын номер 21 мекемесинде кармоо менен узартылсын деп токтом кабыл алынган. Тергөө судьясынын бул токтомун биз
негизсиз жана мыйзамсыз деп эсептейбиз. Себеби төмөндөгүчө 2022 жылдын 8 декабрында тергөө тобунун жетекчиси Кыргыз Республикасы ушул жогоруда аталып кеткен Жапеков өзүнүн өндүрүшүндөгү нормативага карата иштин материалдарын карап, иш боюнча тергөө органдары тарабынан тергөө амалдары толук жүргүзүлүп бүтпөгөндүгүн, тактап айтканда кылмыш ишинин алкагында комплекстик лингвистикалык жана политологиялык техникалык экспертизалар дайындалган, бирок азыркы күндө даяр эмес. Норматива жасаган кылмыш коомдук тартипке каршы жасалуучу оор кылмыш болуп эсептелгендиктен суракка алына турган атуулдардын санынын көптүгүнө, ошондой эле кээ бир кылмышка шектүү адамдар кармала элек жана айыпкерлер ар кандай көрсөтмөлөрдү берип жаткандыктан алар менен беттештирүү жүргүзүү зарылдыгынан жана айыпкердин айыбын туура квалификациялап угуусунун зарылдыгын эске алуу менен тергөөнү объективдүү ар тараптуу жүргүзүү максатында нормативанын бөгөт коюу чарасынын камакка алуу түрүн 4 айлык мөөнөткө, башкача айтканда 2023 жылдын 20 февралына чейин тергөө мөөнөтүнө чейин узартуу өтүнүчү менен Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна кайрылган. Бул жерде келтирилген негиздерге токтолчу болсок, урматтуу сот, тергөөчүнүн бул токтому толугу менен мыйзамсыз, негизсиз болуп жатат. Себеби биз райондук инстанцияда бул иш боюнча ушул өтүнүч тергөөчүнүкү каралып жатканда тергөөчүгө суроолорду бергенбиз. Тергөө амалдары толук жүргүзүлүп бүтпөгөнүнө, силерге белгиленген 2 айлык мөөнөттө ким күнөөлүү деген суроого тергөөчү мен тергөө тобунун жетекчиси эмесмин, бул суроолорду Жапековго бергиле ким болгон. Кылмыш ишинин алкагында комплекстик лингвистикалык, политологиялык, техникалык экспертизалар дайындалганын биз сот отурумунда билип жатабыз. Эмне себептен дайындоо жөнүндө токтому менен нормативаны да жактоонун дагы тааныштырган жоксуңар, бизде эмне үчүн ошол токтомго пикирибизди, суроолорубузду коюу укугунан ажыраттыңар деген суроого дагы тергөөчүдөн эч кандай жооп ала алган эмеспиз. Бул дагы нормативанын укугун бузуп атат. Бул токтомдор менен биз азыркы күнгө чейин дагы эле нормативада мен да таанышкан жокмун. Андан кийинки негизи жасаган кылмышы коомдук тартипке каршы жасалуучу оор кылмыш болуп эсептелгендиктен деп атат. Бизде Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык процессуалдык кодексинде 114 статьясында 4 эле негиз каралган. Бөгөт коюу чарасынын камак түрүн эгерде Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган жери жок болсо, өздүгү документалдуу түрдө такталбаса, издөдө жүрсө, мурда бөгөт коюу чарасын бузса гана бөгөт коюу чарасын камак түрүндө узартууга же болбосо камак түрүн тандоого негиз болот деп. Ал жакта оор же жеңил кылмыш жасаса деген норма 114 статьяда көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан бул үчүнчү негизи дагы райондук сотто эле жокко чыгарылган, тергөөчү өзүнүн негиздерин келтире алган эмес. Андан кийинки негизи тергөөчүнүн суракка алына турган атуулдардын санынын көптүгүнө деп атат. Биз ошол кезде дагы тергөөчүгө суроо бергенбиз. Суракка алына турган атуулдардын санынын көптүгү нормативанын бөгөт коюу чарасына кандай тиешеси бар? Аларды норматива үй камагында жүрсө деле суракка ала берүүгө мүмкүнчүлүк жокпу? 2 айдан бери алар суралып бүткөн жокпу? Эгерде тергөө тобунда 37 тергөөчү бар болсо, кантип жетишпейт деген суроого дагы тергөө тарабынан жооп ала алган жокпуз. Бул негизи да ушундай жол менен далилди сот отурумунда келтирилбеген үчүн тергөө тарабынан четке кагылган. Кийинки негизи ошондой эле кээ бир кылмышка шектүү адамдар кармала элек деп атат. Биз бул негизди дагы тергөөчүдөн өтүнгөнбүз. Тергөө судьясына негиздеп бериңиз, шектүү адамдарды кармаган нормативанын полномочиясына киреби, норматива камакта жатса, ал шектүү адамдарды тергөө тарабы, опер кызматкерлери кармаганга жеңил болобу, бул негизи эле нормативанын милдеттиби деген суроого дагы тергөөчү жооп бере алган эмес. Ошону менен бул негизинин дагы далили жок болгондуктан четке кагылган. Андан кийинки негизи айыпкерлер ар кандай көрсөтмөлөрдү берип жаткандыктан деп атат. Айыпкерлер ар кандай көрсөтмөлөрдү берип жатса, норматива камакта жата берсин деген негиз дагы процессуалдык кодексте көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан бул келтирилген негизи дагы мыйзамсыз болуп четке кагылып атат.
алар менен беттештирүү жүргүзүү зарылдыгынан деп атат. 2 айлык мөөнөттө 37 тергөөчү ар бири менен беттештирүү 20 кишинин ар бири менен беттештирүү жүргүзүп норматива менен жетишмек. Экинчиден норматива менен бул иштеги айыпталып жаткан айыпкерлерди беттештирүүнүн кажети да жок. Себеби окуя 22 октябрда болуп атат ушул жылдын. 22 октябрда норматива Кыргыз Республикасынын аймагында мес болчу. Бул иштин алкагында айыпталып жаткан башка жарандар менен эч кандай контакттар болгон эмес, чогулушка катышкан эмес. Үчүнчүдөн ушул 22-синдеги чогулушка чейин эле кылмыш иш козголуптур. Биз жакынкы күндө эле кылмыш ишти козгоо жөнүндө токтомду алдык. Ал жерде 20 октябрь 2022 жылы кылмыш окуясы болгону жатат. Белгисиз адамдар массалык башаламандыктарды уюштуруп, күч колдонуп, өрттөп, буюмдарды жок кылып, андан кийин өздөрүнүн наразычылыгын көрсөтүп, Бишкекте жана Кыргызстандын бардык областтарында бийликти күч менен басып алууга, андан сырткары конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө провокациялар болот. Бул акциялардын максаты ушундай деп чыгарып атат. Ошол эле тергөөчү Жапеков бирок чогулуш өзү 22-синде болуп атат. 20-сында чогулуш болору нормативага эч бир тергөөчү тарабынан деле башка чогулушка катышкан Кемпир-Абад комитети боюнча мүчөлөр тарабынан деле кабар берилген эмес. Нормативанын чогулушка барам деген ою да жок болчу. Бул кылмыш окуясы болору жөнүндө белгисиз болчу. Тергөөчү көз ачык катары эле али боло элек окуяга иш козголуп атат. Негизи процессуалдык нормалардын талабы боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш болгондон кийин, ал кылмыштын бетин ачкандан кийин кылмыш ишин козгоо жөнүндө токтом чыгарылышы керек. Бул кылмыш иши башынан эле кылмыш эч ким жасабасын билип туруп, погромдорду, поджогдорду, массалык башаламандыкты, күч колдонууну, мүлктөрдү жок кылууну эч ким көздөбөй жатканын билип туруп эле фальсификацияланып, алдын ала эле козголуп турганы көрүнүп турат. Нормативага коюлган айып надуманный мотив менен болуп атканы көрүнүп турат, урматтуу сот. Ошондуктан бул негизи дагы эч бир мыйзамсыз беттештирүүлөрдү норматива менен өткөргөнү эч бир мыйзамдуу негиз жок. Андан кийинки негизи тергөөчүнүн нормативанын айыбын туура квалификация алып бугузуусунун зарылдыгын эске алуу менен деп атат. Демек тергөө органдары алдын ала эле нормативага бүгүнкү күндө мыйзамсыз, туура эмес айып бугузулуп жасаган эч кандай кыймыл аракет жасабаса дагы туура эмес квалификацияланып жатканын тергөө органдарына белгилүү турбайбы деп биз тергөөчүдөн сураганда райондук сотто тергөөчү бул суроого дагы жооп берүүдөн баш тарткан. Ошентип бул негиз дагы четке кагылды. Раз тергөө органдары өздөрү нормативанын айыбын туура квалификациялап бугузулбаган деп эсептесе, бүгүнкү күндө бөгөт коюу чарасынын узатылуусуна дагы эч бир негиз жоопкерлиги көрүнүп турат. Кийинки негизи ар тараптуу жүргүзүү максатында норматива бөгөт ар тараптуу жүргүзүү амалдарын норматива үй камагында отурса деле жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Тергөөчү райондо бул суроого да жооп бере алган эмес. Норматива буга чейин тергөөдөн качып кетип, же болбосо бирөөлөрдү коркутуп, өзү дене түзүлүшү керек кичинекей кыз бирөөлөрдү коркутуп, үгүттөп, оружияларды, курал-жаракты колдонгону физикалык мүмкүнчүлүгү деле жок. Ошондук тергөө тараптан келтирилген бардык абсурдный негиздер райондук сотто эле четке кагылган. Бүгүнкү күндө эгерде прокурордо ушул тергөөчү келтирилген негиздерди далилдери бар болсо, биз анда даярбыз укканга. Далилдер, негиздер болсо, соттук коллегияга азыр көрсөтүүсүнө каршы эмеспиз. Ушул тергөөчүнүн өтүнүүсү толугу менен өздөрүнүн сот отурумунда далилдерин таппаса дагы тергөө судьясы канааттандырып коюп атат. Өзүнүн канааттандырган негизи катары
тергөө судьясы мындай деп көрсөткөн токтомунда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 19 статьясынын 2 бөлүмүнүн 3 пунктуна ылайык Нарматованын кылмышы оор кылмыштардын категориясына кирет. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 115 беренесинин 3 бөлүмүнө ылайык бөгөт коюу чарасын колдонуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө күнөөнүн козголгондугу жөнүндө токтом бөгөт коюу чарасын колдонуунун мөөнөтү аяктаганга чейин 1 суткадан кеч эмес сотко чейинки өндүрүштүн жери боюнча сотко берилүүгө тийиш болгон жагдайлар жана бул бөгөт коюу чарасын сактап калуунун зарылдыгынын негиздери чагылдырууга тийиш токтомдо ушул талаптар тергөө тобу жетекчиси Жапеков тарабынан өтүнүч келтирүүдө сакталган деп тергөө судьясы эсептейт деп жазган. Бирок ушул камак түрүндөгү Нарматовага карата бөгөт коюу чарасын сактап узартып калуунун зарылдыгынын негиздерин тергөөчү сот отурумунда негиздеп берген жок. Бүгүнкү күнгө чейин да андай негиздер эч ким тарабынан айыптоо органдары тарабынан келтирилген жок, урматтуу сот. Ошого карабай тергөө судьясы ушундай токтомду кабыл алганга барып атат. Эмненин негизинде Жапеков сактап калуунун зарылдыгынын негиздерин сотто келтирди деп тергөө судьясы эсептегенин көрсөткөн эмес. Ошол менен бирге деп жазат тергөө судьясы азыркы учурда жазык иштин сотко чейинки өндүрүш мөөнөтү 2023 жылдын 20 февралына чейин узартылгандыгын, өтүнмөдө келтирилген жүйөлөрдү аткаруу үчүн убакыт керектигин, ошондой эле Нарматовага карата колдонулган бөгөт коюу чарасынын түрүн өзгөртүүгө жаңы жагдайлар ачылбагандыгын эске алып, аны камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасынын мөөнөтүн узартууну судья туура көрөт деп жазган. Токтомдо ушундай деп чыгарган. Бирок урматтуу сот, жаңы жагдайлар ошол райондук сотто эле ачылган. Нарматованын ден соолугунун абалы оор экендигин, ал ооруп жаткандыгын, карыган атасы карамагында, агасынын жетим балдары карамагында бар экени тергөө судьясына белгилүү болгон. Ушул жаңы жагдайларга карабай эле өтүлмө негизделбесе деле, өтүлмөнүн негизине коюлган далилдер сот отурумунда берилбесе деле, тергөө судьясы белгисиз себептерден өзү айтып аткан 115 статьянын 3 бөлүмүнө өзү наоборот карама каршы келип, ушундай мыйзамсыз токтомду алып баратат. Ошол тергөө судьясы токтомунда жазган 115 статьянын 2 бөлүмүндө көрсөтүлүп атат. 2 айга чейинки мөөнөттө тергөөнү аяктоо мүмкүн болбогон учурда жана үй камагы жана камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын өзгөртүүгө же жокко чыгарууга негиз жок болсо, бул мөөнөт тергөөчүнүн өтүнүчү боюнча прокурордун макулдугу менен тергөө судьясы тарабынан узартылышы мүмкүн деп. Ушул эле статьянын 3 бөлүгүндө үй камагы жана камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын колдонуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүчтү козгоо жөнүндө токтом, бөгөт коюу чарасы колдонуунун мөөнөтүн аяктаганга чейин 5 суткада берилиш керек. Токтомдо мөөнөттү узартуу зарыл болгон себептер, изилдөө зарыл болгон жагдайлар жана бул бөгөт коюу чарасын сактап калуунун зарылдыгынын негиздери чагылдырууга тийиш деп. Ошол негиз катары экспертизалардын корутундусу чыга элек деген болчу. Бүгүнкү күндө бул экспертизалардын корутундалары чыккан. Нарматова өзүнүн ден соолугуна байланыштуу тааныштырылган эмес, иш боюнча башка айыпкерлер бул токтомдор менен таанышылган. Демек, бул тергөө судьясынын негиздери деле толугу менен четке кагылып алыптыр бүгүнкү күндө. Бул да бүгүнкү күндө жаңы жагдай болуп эсептелинет. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 162 статьясынын 1 бөлүмүнө ылайык коркунучтуулугу аз кылмыштар жөнүндө иштер 1 айдан кечиктирилбестен, ал эми калган бардык иштер кылмыш иши козголгон күндөн тартып 2 айлык мөөнөттө аяктоого тийиш. Бул статьядагы императивдик норма муну ар кандай талкуулаганга болбойт. Негизи 37 тергөөчү ушул 162 статьянын 1 бөлүмүнүн талабын аткарып, Нарматовага карата ишти 2 айлык мөөнөттө аяктоого тийиш болчу. Муну аткарбагандыктан Нарматова дагы 4 айга камакка мыйзамсыз калып атат. Андан сырткары, урматтуу сот, жогоруда көрсөтүлгөн биз айтып кеткен 114 беренеде жазык процессуалдык кодексинин 1 бөлүмүндө дагы бир жолу ошол 115 беренедеги эле талап коюлган камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын
колдонууда, аны сактап калууда тергөө судьясынын соттун аныктамасы негизинде судья мындай чечим кабыл алынган конкреттүү иш жүзүндөгү жагдайлар көрсөтүлүүгө тийиш соттук отурумдун жүрүшүндө текшерилбеген же болбосо ушул кодекстердин талаптары менен бузуу менен берилген маалыматтар мындай жагдайлар болуп саналбайт жана камакта калтырууга жол бербейт деп көрсөтүлүп атат. Биз жогоруда өзүңүздөр уккандай азыр прокурор бул жагдайларды далилин көрсөтөбү сот отурумунун жүрүшүндө же жокпу билбейм, бирок бүгүнкү күнгө чейин райондо ушул 114 статьянын талабы дагы аткарылган эмес. Айыпкердин тергөө органдарынан жашырынып кетүүгө болгон ниетин, жашаган жерин өзгөртүү үчүн жасаган кыймыл аракеттери, тергөөгө алып келүү жөнүндө тергөөчүнүн тапшырмалары менен эгерде чакырууга айыпкер келбей койсо, айыпкердин жашаган жерин аныктай албай койгондуктары жөнүндө оперативдик кызматкерлердин рапорттары, ошондой эле айыпкер шашылыш түрдө мүлкүн сатып жаткандыгы жөнүндө, фактынын болуусу, сырткы келбетин өзгөртүүсү жөнүндө, паспорттагы анкеталык маалыматтарды өзгөртүлгөн фактылардын болуусу далилдейт. Нормативада бул фактылар болгон эмес, тергөөдөн же соттон жашырынып кетүүгө аракет жасагандыгы жөнүндө бир да далил ушул соттордун бирөөсүндө да келтирилген жок. Кылмыш иши жогоруда айтылганда 20-сында козголуп атат. Негизи чогулуш, Норматованы күнөөлөп жаткан чогулуш 22-синде болуп атат. Эгерде Норматова жашырынып кетем десе, ал Москвага барып, эркинин сотрудниктери кетесиңби же каласыңбы бул жакта дегенде эле калып калганга толук мүмкүнчүлүгү бар эле. Анын тескерисинче Норматова өзү билет алып алып, өзү Кыргызстанга учуп келип атат да. Оперативдик кызматкерлер болсо биздин мамлекеттен барган аэропортто Норматованы күтүп отурат, качан келет деп. Норматованын толук мүмкүнчүлүгү бар болчу, баш паника алып аэропортко барбай эле башка өлкөгө учуп кеткени, эгерде чындап эле кылмыш жасаган болсо, бул дагы бир жолу Норматова үй камагына чыкса эч жакка качпастыгын жана ал кылмышка эч бир тиешеси жоктугунун неоспоримый далили болуп эсептелинет. Экинчиден, ушул эле жазык процесстик кодекстин 196 статьясына ылайык иш боюнча күбө, жабырлануучу, ошондой эле эркиндикке жүргөн шектүү же болбосо айыпталуучу суракка чакыруу кагазы аркылуу чакырылат. Анда ким жана кандай сапатта, кимге жана кайсы дарекке чакырылып жаткандыгы, суракка келүүнүн убактысы, адвокатты чакыруу укугу, ошондой эле жүйөлүү себептерсиз келбей коюунун себептери көрсөтүлөт. Ушул эле статьянын 2-бөлүгүндө чакыруу кагазы чакырылып жаткан адамга кол койдуруу аркылуу берилет. Чакырылып жаткан адам жок болсо, чакыруу кагазы ага берүү үчүн анын үй бүлөсүнүн жашы жеткен мүчөлөрүнүн бирине кол койдуруп алуу менен тапшырылат деп көрсөтүлгөн. Адам уюлдук, электр жана почта байланышынын башка каражаттарын пайдалануу менен да чакырылышы мүмкүн. Уюлдук жана электр байланыш каражаттары аркылуу чакырылган адамдын суракка келбей коюусу алдырып келүү үчүн негиз болбойт деп атат. Бул экинчи бөлүмүнүн талабындагы тергөө органдары одоно түрдө бузган, эч кандай уюлдук номерин билсе дагы, социалдык тармактардагы байланыш мессенджерлеринде дагы активдүү колдонуучу болуп, ар дайым Норматова байланышта турса дагы бир да жолу чакырган эмес тергөө органдары. Эгер ошол каражаттар аркылуу чакырган күндө дагы Норматованы кармап алып келүүгө бул нерсе негиз боло албайт болчу. Ушул эле статьянын 3-бөлүгүндө суракка чакырылуучу адам дайындалган мөөнөттө келүүгө же келбей калган себептери жөнүндө тергөөчүгө алдын ала билдирүүгө милдеттүү. Эгер жүйөлүү себептерсиз келбеген учурда мажбурлап алып келиниши мүмкүн деген. Аны сырттан камакка алганга ушинтип 196 статья эч бир жол бербейт болчу. Ошон үчүн бул иш козголгон моменттен баштап Норматованы издөөгө жарыялагандан баштап эле бир дагы мыйзамсыз процессуалдык тергөө амалы бул иште көрүнбөй жатат да. Бул иштин алкагында бүгүнкү күнгө чейин бир дагы мыйзамдуу тергөө амалын биз көрө алган жокпуз. Мынтип 27 октябрда Москва шаарында туруктуу жашаган жерин тергөө органдары так билген. Себеби Россия Федерациясынын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү так Норматова туруктуу жашаган квартирасына барып атат.
Ошол дарекке алдын ала повестка жөнөткөнгө деле тергөөгө чакырууга деле тергөөчүлөрдүн толук мүмкүнчүлүктөрү бар эле. Муну дагы аткарбай жатышат. Бишби аэропорттон күтүп алып, андан кийин биз кармап келдик деп айтуу үчүн. Бир дагы жазык процесстик кодексинде көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктөрдү мыйзамдын талабынын бирөөсүн дагы аткарган эмес. Иш боюнча азыр деле иштин материалдарын да жок. Иштин материалдарын карап чыктык. Сотко берилген Нарматованын камсыздоо жөнүндө тергөөчү бир дагы тапшырма жөнөтүп, же болбосо тапшырма аткарылгандыгы же аткарылбагандыгы жөнүндө оперативдик кызматкерлердин рапортун, отчетун берген эмес. Жактоо тарабына дагы, тергөө судьясына дагы, буга чейин шаардык сотто дагы, бүгүнкү күндө дагы мындай рапорттарды алып келишкен жок. Бул фактылар дагы бир жолу Нарматовага ишенген үй камагына чыгарууга мүмкүн экендигин далилдеп турат, урматтуу сот. Себеби бир дагы аракети качып кетүүгө болгон эмес. Кармалганга чейин деле. Андан сырткары ушул 36-278 статьянын 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасоодо дагы Нарматованы айыптоо негизсиз деп эсептейбиз. Себеби бөгөт коюу чарасын тандоодо айыптоо негиздүү болсо гана действительно адам кылмыш жасаса гана камакка алууга, камак түрүндөгү бөгөт коюу чарасын колдонууга мыйзам жол берет. Нарматовага карата айыптоо бүгүнкү күнгө чейин негизин таппай келет да. Бизге тергөө органы тарабынан да, прокуратура тарабынан дагы бир дагы далил ушул күнгө чейин көрсөтүлгөн жок. Ал органдар кылмыштуу шериктери менен Нарматова 22-жылдын жаз айларынан баштап ар кандай жашыруун чогулуштарды өткөрүп жатат. Жаз айларынан баштап Нарматова деги эле Кыргыз Республикасынын аймагына келген эмес. Москва шаарында, же болбосо Россия Федерациясынын башка шаарларында деле Нарматова чогулуш уюштуруп атат, митинг өткөрүп атат, жердештерин мамлекеттик платформага чакырып атат деп бир административдик материалдары катталган эмес. Өзүнүн жеке ишкердиги менен да алек болуп, тынчтыкта эле жашап, тынчтыкта эле иштеп келген Нарматова. Тергөөчү андан сырткары масштабдуу митингди уюштуруу менен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 4 статьясына ылайык бүткүл эл тарабынан шайланган жогорку кеңеш өкүлү болгон, элдик бийлик үстөн кылганына карабастан бийлик өкүлдөрү радикалдык түрдө зомбулук көрсөтүүнү көздөгөн деп атат. Бирок радикалдык түрдө зомбулук көрсөтүүнү көздөгөндүгү Нарматованын активдүү кыймыл аракети менен далилдениш керек болчу. Андай зомбулук көрсөтүүнү көздөгөн максаты жөнүндө дагы бир кичинекей кагаз да, бир кичинекей далил буюм дагы тергөө органдары ушул күнгө чейин сотко көрсөткөн жок. Андан ары тергөөчү жазып атат, көздөгөн максаттарын ишке ашыруу үчүн жалпы элдин көңүлүн бурууга Темпир-Абад суу сактагычын коргоо комитетин түзүшкөн деп. Бизге белгилүү Темпир-Абад суу сактагычын коргоо комитети биздин республиканын аймагында түзүлгөн. Аны түзүүгө Нарматова эч кандай катышкан эмес, катышкан мүмкүнчүлүгү да болгон эмес. Себеби жогоруда айтылган эле Москва шаарында жашап келген. Бийликке баш ийбей каршылык көрсөтүү менен коштолуучу баш аламандыктарды жасоого пландалган максаттарды ишке ашырууга коомчулукта эл арасында ийгит иштерин жүргүзүүнү көздөп, социалдык тармактар аркылуу жана жолугуштууларды уюштурууну пландашкан деп атат. Нарматова коомчулукта ушул бийликке баш ийбей каршылык көрсөттүлө деп бир да сөз айткан эмес. Андай мааниде кайрылууну интернет, социалдык тармактар аркылуу да жасаган эмес, жолугушууну уюштурууну да пландаган эмес. Жыйында республика, область, район аймагындагы колдогон демилгечилерди чогултуп, жогорку кеңештин депутаттарынын ой пикирин билип, талдоо жүргүзүп, бийликке каршы үгүттөп, курултай өткөрөбүз, жөө жүрүштөрдү өткөрөбүз, бийлик өкүлдөрүнө кылган ишмердүүлүгүн отчет берүүнү талдап, мамлекеттин туруктуулугуна доо кетирүүнү көздөшкөн деп атат. Бул тергөөчү ушул токтомунда өзүнө-өзү каршы келип атат. Бул жерде ой пикирин билдирүүгө Нарматованын конституциялык укугу бар болчу, талдоо жүргүзүүгө дагы укугу бар болчу.
масштабдуу митингге чыгууга деле укугу бар болчу. Бирок Нарматова ошол митингди кылууга эч бир план чийип, жөзүрүштү өткөрүүгө, ишмерлерге отчет берүүнү талап кылууга укугу бар болсо дагы талап да кылган эмес. Мамлекеттин туруктуулугуна кантип кылмыштын негизи субъективдүү, объективдүү, субъекти, объекти болот. Ошол 4 кылмыштын курамын түзүүчү 4 нерсе мамлекеттин туруктуулугуна бой кетирүүнү көздөгөнү боюнча бүгүнкү күнгө чейин дагы эле бизге белгисиз болуп келатат. Себеби иш материалдарында, сотко алып келаткан материалдарда бир дагы мындай далилдер жок. Ошондуктан сот 278-36 статья менен коюлган айып толугу менен эле кор сөз менен эле болуп атат. Зомбулук, талкалоо, өрттөө, мүлкү жок болуу, атуучу куралды, жарылуучу заттарды, жардыруучу түзүлүштөрдү колдонуу менен же колдонсо бийликтин өкүлүнө каршылык көрсөтүү менен коштолуучу массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдык көрүү деп атат. Даярдык көргөндүгү ошол куралдарды бир далилин опять же иш материалдарында тергөөчү алып келген жок, тергөө судьясына да алып келген жок, бүгүн деле прокурор алып келгендигине биздин шегибиз бар. Иш материалдарында митинг уюштуруу жөнүндө коомчулукка, элдин арасына, республикага интернет аркылуу колдогон демилгечилердин Нарматова чогултканында далил жок болуп атат. Москва шаарында интернет аркылуу элдерди чакырганы дагы жок, бийликти кулатабыз, мамлекетти кулатабыз, бийлик өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүүгө деп чакырыктар да болгон эмес. Телефон аркылуу сүйлөшкөн аудио жазмалар, смстер, скриншоттор же туруктуу штаб-квартирада периодически ар дайым чогулуп жүргөндүгү, курал-жарак сакталуучу складдарды аныкталган эмес, ролдорду өз ара бөлүштүрүшкөн эмес, чийилген пландар, схемалар, курал-жарак, жарылуучу заттарды сатып алуу боюнча булактар табылган эмес. Даярдыктын болуп жаткандыгын далилдөөчү бул адамдардын артынан же Нарматованын артынан видео байкоолор жүргүзүлүп, далилдерди тапкандыктары жөнүндө бир дагы маалымат жок иштин материалында. Нарматовадан башка жарандардын иштин алкагында кармалган жарандардын үйлөрүндө дагы бир катар тинтүүлөр жүргүзүлгөн. Ал тинтүүлөрдүн натыйжасында дагы эч бир курал-жарак, эч бир план, схема, эч бир жазуу жүзүндөгү маалымат табылган эмес. Ошондой эле почталык, телеграфтык жөнөтүүлөр, абоненттер жана абоненттик түзүлүштөрдүн ортосундагы туташуулар, ушул иштеги шериктештери менен компьютерден же серверден жана башка түзүлүштөрдөн маалыматтар, аудио же видео контролдоонун жыйынтыктары, байкоо жыйынтыгы түрүндөгү далилдер да материалдарда жок. Эгерде 2 ай бою 37 тергөөчү иштин алкагында иштесе, мындай далилдер чын эле бар болсо жаратылышта, аларды 2 айдын ичинде алып келип коюуга 37 тергөөчүнүн толук мүмкүнчүлүгү бар эле. Бул 37 тергөөчү менен эле чектелбейт. Тергөө иштери, прокуратуранын кызматкерлери бар, оперативдик кызматкерлер бар. Демек, тергөөдө толук мүмкүндүгү бар болчу Нарматова кылмыш жасагандыгын 2 айдын ичинде далилдеп, эми мындан ары сот өкүмүн чыгара берсин, биз күнөөсүн далилдедик деп 2 айлык тергөө мөөнөттөр менен ишти сотко өткөрүп коюуга 37 тергөөчү сөзсүз түрдө жетишмек. Практически ар бир иш боюнча кармалган айыпкерге 2ден тергөөчү туура келатат. Мындан сырткары бул айып себептен дагы негизсиз эсептейбиз. Себеби биздин башкы мыйзамдын 23-статьясында көрсөтүлүп турат. Ар бир адам эркин ой жүгүртүүгө жана пикирге ээ болууга укуктуу деп 32-статьянын 1-бөлүмүндө жазылып атат. Ушул 32-статьянын 2-бөлүмүндө ар бир адам өз пикирин эркин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине укуктуу деген. Ошол эле статьянын 2-бөлүгүндө эч ким өз пикирин билдирүүгө же андан баш тартууга мажбурланышы мүмкүн эмес деп атат. Бүгүнкү күндө тергөө органдары ушул 32-статьянын биздин башкы мыйзамдын, мамлекеттин түзүлүшүнүн эң бир туткасы болгон мыйзамдын 3-бөлүгүнүн нормасын одон түрдө бузуп, Нарматованын өз пикирин билдирүүгө же андан баш тартууга мажбур болуш үчүн жасалган кылмышты жасадым деп камакта алып отурат. Бул жазык процессуалдык кодекстин нормаларын бузганы аз келгенсип, укук коргоо органдары конституциянын нормаларын бузуп атат. Буга эч жол бербеш керек.
Бүгүнкү күндө сот мыйзамы тебеленген укуктарын нормативанын калыбына келтирет деп ойлойбуз жана конституциянын талаптары аткарылуусуна бүгүн жол берет сот адилеттүүлүгү деп ишенем. Андан сырткары 55-беренесинде Конституциянын Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары, эркиндиктери, эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине жана чегимдерине, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган мыйзамдарда белгиленген тартип күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык таанылат жана кепилденет деген. Нормативанын болсо бул кепилденген укуктары тебеленип атат 2 айдан бери. 57-статьяда көрсөтүлүп атат. Ар бир адам анын күнөөсү мыйзамда каралган тартипте далилденбейинче жана мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмү менен аныкталмайынча кылмыш жорук жасаганга күнөөлүү деп эсептелбейт деп. Тергөө органдары күнөөлүү деп эсептемей турсун, өздөрү туура эмес квалификацияладык го деп шектенип жатса дагы оор кылмыш жасаган, ошон үчүн камакта калыш керек деп токтомун алып келатат да. Бул токтому Конституцияга түп тамыры менен карама-каршы келатат. Андан сырткары ушул Конституциянын 8-статьясынын 1-бөлүмүндө көрсөтүлүп турат. Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын, эркиндиктерин жана кызыкчылыктарын ишке ашыруу жана коргоо үчүн саясий партиялар, кесиптик бирликтер жана башка коомдук бирикмелер түзүлүшү мүмкүн деген. Эгерде норматива Кыргызстанда жүрдү 22-октябрда Кемпирабад коргоо комитетин түздү деп эсептесек деле, ал конституциялык укугун колдонгону гана болушу мүмкүн да. Бул укугун укук коргоо органдары кепилдеп бербей эле, тескерисинче кайра басым көрсөтүп, бул укугун да бузуп атат. Конституциянын нормалары баары эле четинен тебеленип атат. Конституциялык укуктар нормативанын ушул укуктардын кепили болбой эле, кепилденген укуктарын даже пайдаланбаса деле кылмыш жаза жоопкерчилигине нормативаны тартып отурат да. Негизи бир эле биздин башкы мыйзамга каршы келбестен, биздин мамлекет катышуучу болгон, биздин мамлекетте ратификацияланган жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакттын ченемдери да бузуп атат. Эл аралык аренада дагы Жапеков Кыргыз Республикасынын аброюн түшүрүп атат да. Бизде ратификацияланган эл аралык келишимдерди биздин мамлекет сөзсүз түрдө ишке ашырыш керек, анын талаптарын аткарыш керек жана мыйзамдуу ченемдерин соблюдать этиш керек да. Бул бир эле нормативаны кыйнабай, негизинде биздин элге, биздин Кыргыз мамлекетинин авторитетине, статусуна эл аралык аренада доо кетирип атат. Нормативанын сөз эркиндигине, ой жүгүртүү эркиндигине, өз пикирине ээ болуу укугуна, кыйноого жол берилбестик укугуна, мыйзам алдында баардык жарандай бирдей укуктуулугу, кол тийбестик укугу жана башка адамдын укуктары одоно бузулуп тебеленип жатат. Бүгүнкү күндө Кемпирабад суу сактагычы боюнча деле суроолор чечилген, бул боюнча суроо деле калган жок. Нормативаны мындан ары камакта кармоого эч бир негиз деле жок деп эсептейм. 2-чи айып боюнча кылмыш иши 2021-жылы жаз айында козголду деп атат. Ал айыпты 2021-жылы 13-сентябрда Норматова Москва шаарынан Ош шаарына каза болгон агасынын 4 баласы менен учуп келгенде тергөө органдары кармап келип, ушул эле Жапековго алып келишкен. Ошондо айтышкан, бул кылмышка сен тиешең жок экен, биз сен жөнүндө бөө катары сурабыз дагы, ишти өтүрүштөн кыскартабыз, границага коюлган сторожевойлорду алабыз, сен өзүңдүн обычный жашооңо кайра кете бересиң деп. Бирок карабастан Нормативаны ошол сентябрь айында Москва шаарына чек арада коюлган сторожевойлорду тергөөчү Жапеков өзү каты менен алдырып, паспортуна коюлган чектөөлөрдү, запреттерди алдырып, Москва шаарына учуп кетүүгө жол берип атат, иш кыскартуу деп. Быйыл 14-ноябрда кайра эле биринчи иш боюнча 278 сот салты менен айыбын далилдей албай Нормативанын мындан ары камакка
кантип кармаарын билбей уже 327 статьянын экинчи бөлүмү менен биринчи пункттары менен айып тугузуп атат. Норматова ошол кезде оштон алынып келип атса, кылмыш ишин ошол кезде биз токтоттук дагы, азыр жандандырдык деп атат тергөөчү. Кылмыш ишин токтотуу үчүн бир нече эле саналуу гана негиздер бар. Эгерде айыпкер жашырып качып кетсе, айыпкердин жашаган жерин аныктоого мүмкүнчүлүк жок болсо, ал кандайдыр бир психикалык дартка чалдыгып стационарда жатып калса, психиатрияда же болбосо оор төшөктөн тура албай стационардык дарылоону алып жатса, ошондо гана ишти токтотуп турууга болот да. Ал кезде Норматова буту кол менен басып эле МВДга алынып келип атат, Жапеков бөө катары сурак алып атат. Эгер чындыгында эле ишти өндүрүштөн Норматованын күнөөсү жок деп кыскартпаса, тергөөчү чек арага коюлган чектөөлөрдү Норматовага карата ала албайт болчу. Токтотуп турууга бир дагы негиз жок болчу. Норматова качып кетпесе, ооруп жатып албаса, тергөөгө барып суралып атса, ал иш кандай себеп менен ошол кезде токтотулуп калды деген суроолорду көп пайда кылып жатып атат. Токтоп калгандыгы жөнүндө токтомду бизге бүгүнкү күнгө чейин берген жок тергөө органдары. Бул тергөө сыры болот деди. Ушуну менен дагы Норматованын процессуалдык окугун тебелеп жатат. Себеби Норматованын дагы жактоонун дагы ага карата чыгарылган ар бир токтом менен таанышууга укугу бар жана бул тергөөнүн купуя сыры болуп мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан 327 статья боюнча окутулган айыбы дагы толугу менен негизсиз болуп атат. Тергөөчү опять же өзүнө өзү карама-каршылык жаратып атат. Тем более 10 сентябрда эле келип чектелбестен андан кийин шайлоо болуп, октябрь айында да Норматова Москва шаарынан учуп келген, декабрь айында да учуп келип кеткен. Кылмыш жөнүндө эч нерсе айткан эмес. Азыр Норматованын тагдырын оюнчук катары эле көрүп, тергөө органдагы кор сөз менен тергөөнүн сыры деп коюп, кааласа чек араны ачып коюп, кааласа чек араны жаап коюп, кааласа 1 жылдан кийин айыбын угузуп коюп жок иштер менен ошол Норматовага жөн эле кысым көрсөтүлүп аткандыгын дагы бир жолу далилдеп турат. 2 айыптен бүгүнкү күндө өзүнүн далилдерин таба элек жана негизделе элек. Эмне себептен камактагы бөгөт коюу чарасы 4 айга дагы узартылыш керек, эч бир белгисиз болуп атат. Жазык процессуалдык кодексинин 100 статьясынын талабына ылайык кармалган айыпкер шектүү соттун чечими менен биринчи пунктунда көрсөтүлгөн. Эгерде кылмыш жасоодон шектенүү далилденбесе жана 96-97 статьянын талаптарын бузуу менен жүргүзүлсө, камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чараларын колдонууга негиз же зарылчылык болбосо токтоосуз бошотулуш керек деп. Азыр урматтуу сот, кылмыш жасоодон шектенүү Норматовага карата далилденген жок жана камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чараларын мындан ары колдонуу берүүгө негиз зарылчылык эч ким тарабынан келтирилген жок. Ошондуктан 100 статьянын талабына ылайык дагы бүгүнкү күндө Норматова үй камагынан чыгууга тийиш мыйзамдын талабы менен. Мындан сырткары кечээ өзүбүз күбө болгондой соттордогу сот отурумунун катышуучулары, прокурор баары көргөндөй Норматова 14 декабрдан бери ачкачылык жарыялап, ден соолугун абалы 14 күндүн ичинде кескин түрдө начарлап, сот отурумунда сүйлөөгө да алуу жок болуп турат бүгүн. Кечээ сот отурумунда улап түштү, эс болуп, бул эсин жоготкон биринчи окуя эмес. СИЗО мекемесинин ичинде дагы буга чейин 4 жолу эсин жоготкон фактылар тастыкталган. Андан сырткары ооруп жаткандыгы жөнүндө бардык маалыматтарды соттук коллегияга бердик. 17 декабрь СИЗО-1 мекемесине чакырылган тез жардамдын дарыгери Норматованын жүрөгү ооруп жаткандыгын, согуусу начар экендигин аныктап, диагностика өткөрүү зарылдыгын белгилеп кеткен. Ошол негизинде 20 декабрда дарт аныктоо борборуна жеткирилип, жогорку категориядагы врач Жунусова эхокардиографиялык изилдөө жүргүзүп, Норматованын жүрөгү тахикардия 106-101 минутасына, жүрөктүн митралдык клапанынын 1-даражадагы пролапсы менен жабыркайт деп корутунду чыгарган.
ошол эле 20 декабрь күнү республикалык даттанып борборунун врач-кардиологу Бешенов жүрөктүн митралдык клапанынын 1-даражадагы пролапсы, синустук тахикардия, железодефицитная анемия деп аныктап, тахикардиядан улам, ЭКДС, башкача айтканда гастроскопиялык изилдөө, Нурматованын ашказаны текшерүү боюнча. Айталып атасыз. Да, урматтуу сот, ошол жогоруда берилген документтерди азыр анда кайра башынан кайталабай эле коеюн. Буга чейин медициналык документтерди толугу менен коллегияга бердим. Нурматованын бүгүнкү күндө дем алуусу оор болгондуктан даже ошол магниттик резонанстык томографиянын да толугу талбай калган. Ал жакта баардык органдардын тартуу белгиленгенде врачтар тарабынан сүзгүлдүү мекемесинен адышка болгондон улам томография кыймылсыз жаткан адамдын органдары гана тарталат экен. Даже аягына чейин ден соолугунун абалын изилдөөгө даже мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Бүгүнкү күндө Нурматова үй-бүлөсүнүн жалгыз багуучусу фактически, себеби атасы Нурматов Кучкунбай Токсонбаевич 1951-жылы туулган. Ал жалгыз уулунан жогоруда айтып кеткендей 2021-жылы ажыратат, 21-августта өмүрлүк жарынан 2009-жылы ажыраган. Улуу кызы өзүнүн үй-бүлөсү менен турмушта. Бүгүнкү күндө уулунун ордуна уулу болуп, кызынын ордуна кызы болуп, атасы ооруса кам көрүп, атасын баккан жана каза болгон агасынын баласын жашы жетелеп балдарды багуу боюнча иш жерде иштеп отурган жеңесин жалгыз Нурматова Оразайым өзү багып келген. Бүгүнкү күндө ошол 6 киши эч бир материалдык жана моралдык колдоосуз оор абалда калып атат. Алардын Нурматова Оразайымдан башка багуучусу дагы, камкору дагы жок болуп атат. Жүрөк оорусу жөнүндө кардиолог өзү айтып атат, стресс мүмкүн эмес, СИЗО-1 мекемесинде мындай оор менен кармаганы мүмкүн эмес, стресстен бир учурда жүрөгү токтоп калышы мүмкүн, даже ошол гастроскопиядан жүрөгү токтоп калышы мүмкүн Нурматованын деп. Бүгүнкү күндө Нурматова дагы эле ачкачылыгын токтоткон жок. Бир күнүс экенин билгенде ушуну мен далилдеп берем, сөзүм чыксын деген позицияда турат да СИЗОдон. Ушул жагдайларды эске алып, урматтуу сот, биз ар бир ата-эне барыбызда уулдар, кыздар бар, ар бирибиз балдарыбыздын алдында тилек кылабыз. Баштап турсак, атасы итак өзүнүн жүрөгү оорулуу, жогоруда справкаларын бердим, итак инвалид болуп отурат. Уулунан өмүрлүк жарынан ажыраганын берген, аз бергенсип, ушул экинчи кызынан дагы ажырап калбасын. Ушул жагдайды эске алып, үй-бүлөлүк абалы мурда соттолбогон болуш ишке тартып тиешеси жоктугун эске алып, 1-Май райондук сотунун Бишкек шаарынын 9-декабрь 2022-жылы чыгарылган токтомун жокко чыгарып, бөгөт коюу чарасын ыкмдагына чыгарып берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Бишкек шаарында туруктуу жашаган жери бар. Ал боюнча арыздарды, жашаган жеринин справкаларды дагы бергенбиз. Андан сырткары 105-статьянын 3-бөлүмүнүн жазык процесстик кодексинде эгерде камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы колдонууну өнөктүнүн ичинде жүргүзүлгөн тергөө аракеттеринин жогору деңгээлинин фактысы соттук отурумда аныкталган учурда сот тараптардын өтүнүчү боюнча бөгөт коюу чарасын өзгөртүүгө укуктуу деп атат. Бизге ушул тергөө мөөнөтүнүн ичинде 2 айдын ичинде Нурматовага карата бир да тергөө амалы өткөрүлгөн жок. Бул дагы бир негиз Нурматованын бүгүн бөгөт коюу чарасын өзгөртүүгө. 116-статьянын 1-бөлүмүнүн талабына ылайык айыпкерге карата жаңы кандайдыр бир иш боюнча жаңы жагдай пайда болсо бөгөт коюу чарасы өзгөртүүгө жатат деп көрсөтүлгөн. Жаңы жагдай катары буга чейин биз жүрөгү оорулуу экенин билген эмеспиз. СИЗОдон стресстен, ачкачылыктын таасиринин астында дарыгерлер изилдеп аныкташты. Бул дагы иш боюнча жаңы жагдай, ал жагдайдын далилдерин, печаттары менен тиешелүү түрдө тастыкталган справканы биз коллегияга бердик. Ушул жаңы жагдайдын негизинде жана жогорудагы айтылган жүйөлөрдүн негизинде Нурматованын бөгөт коюу чарасын өзгөртүүңүздөрдү өтүнөбүз. Эч жака качпайт, наоборот, тергөөгө биринчи чакырыгы менен келүү биздин кызыкчылыгыбызда, күнөөсү жоктугун далилдөө биздин кызыкчылыгыбызда. Ушул жагдайларды эске алып, сот залына бошотуп бериңиз. Боштондук. Нурматова, кошуласызбы?
Сөздөр барбы? Кошумча. Кошулам. Прокурор. Урматтуу коллеги, урматтуу көрмөчүлөр. Азыркы учурда сиздин алдыңызда соттук материал турат. Бөгөт кою чарасынын токтому негиздүүлүгү мыйзам текшерүү жөнүндө. Чындыгында УКМКнын талаптарына ылайык азыркы учурда бир эле маселе каралыш керек. Бул ошол биринчи инстанцияда каралган чыгарылган токтом мыйзамдуу негиздүү жандай эмес, ошол гана текшерилет да. Ал эми иштин ичине, тергөөнүн жүрүшүнө, тергөөнүн алкагына азыр кирүүнүн кажети жок. Себеби дегенде азыр соттук материал каралып атат бөгөт кою чарасынын узартуу жөнүндө. Иш магызында негизден каралгандыктан. Ошон үчүн ага киришин азыр кажети жок. Токтом боюнча эле сөз кылсак. Токтом тууралуу айта кетсек, урматтуу соттук коллеги, 9 декабрда тергөө судьясы Ибраимов тарабынан тергөө тарабынан келтирилген өтүнүч канааттандырылып, бөгөт кою чарасы тууралуу токтом чыгарган узартуу жөнүндө. Ал токтомдо айта кетсек боюнча кылмыш иши жогоруда айтып кеткендей эле башкы прокурор тарабынан 4 ай өкмөтү узартылган. Бул тергөөнүн өндүрүшү. Азыркы учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Кылмыш иши боюнча ар түрлүү экспертиза даярдалган. Бирок бүгүнкү күндө алардын корутундулары даяр эмес. Ошондой эле кылмыш иши боюнча айрым адамдар бар. Аларды сурап калыш керек, алардын саны көп. Жана ошондой эле айыпкерлердин ортосунда бири-бирине берген карамаштар бар. Алар четтетилген эмес, беттештирүү протокол менен. Ошондой эле иш боюнча дагы бир деле тергөө амалдары жүргүзүү зарыл. Ошонун себебинен ар тараптуу объективдүү тергелиш керек деп тергөө мөөнөтү узартылган жана ошондой эле соттун алдында тергөө мөөнөтүн камакка кармоо узартуу жөнүндө өтүнүч келтирилген. Ал өтүнүч деген сот тарабынан биринчи инстанциядан толук кандуу каралып, изилдем чыгып, тергөөчү келтирген өтүнүч окулуп болуп, тараптардын ой-пикирлерин эске алуу менен биринчи инстанция жогорулатылган токтом кабыл алган. Биз өз кезибизде урматтуу соттук коллеги бул токтомду толугу менен колдойбуз, негизи эсептендиктен аны өзгөртүү калтырууну сурамакпыз. Рахмат. Жомок токтоп атасың. Ушундай акыл менен. Жомок. Урматтуу сот суранабыз, чыгарып бериңиз. Боштондук. Боштондук чыгарып бериңиз. Азыр прокурордун жөн эле курсун кетирилген жомок токтоп. Макул эмеспиз. Айыптоонун негиздүүлүгүн ишти биз негизинен караган жокпуз деп атат прокурор. Негизинен карабасак дагы 107-беренеде жазык процесстик кодексинин 1-бөлүгүндө дана көрсөтүлүп турат. Ошол бөгөт кою чарасын колдоонун зарылчылыгы жөнүндө маселени чечүүдө айыптын негиздүүлүгүн сот эске алат деп. Ошондуктан бүгүнкү сот отурумунда айыптын негиздүүлүгү же негизсиздиги түзгөн көрсөтүлүп турат да. Эгерде 107-берене прокурорго тиешеси жок болсо же прокурордун өзүнүн жазык процесстик кодекси болсо, азыр далилин келтирип берсин, далили менен сүйлөсүн, иш боюнча экспертизалардын жыйынтыгы чыга элек деди. Тергөөчү прокурор кабары жок экен, экспертизалардын баарынын жыйынтыктары чыккан, урматтуу сот. Ал боюнча тергөөчүнү чакырып тастыктасак болот. Азыр сотту адаштырып атат да прокурор. Да, үчүнчүдөн суракка алына турган адамдардын саны көп деп атат, бирок тергөөчүлөрдүн да саны көп. 37 тергөөчү ал токтом ишке тиркелген. Далилдер ишке тиркелди деп атат. Анда ошол далилдерди иштин кайсы бетинде тиркелди, сотко көрсөтүп берсин. Ошондуктан прокурордун келтирген жүйөлөрү кур эле сөз болгондуктан кеңешме бөлмөсүндө эске алууңуздарды өтүнөм, урматтуу сот. Себеби прокурор жөн эле кур сөздү айтып атат да. Ал башка сурала турган адамдарды сураш, беттештирүүгө алыш үчүн сөзсүз түрдө камакта жүрсүн деген жок. А сеники эмне? Себеби жомок токтоп жомок. Адилеттүү карап бериңиздер. Адилеттүүлүк кылыңыздар. Адилеттүүлүк кылыңыздар. Сиздердин да балдарыңыздар бар. Мырзайым, азыр акыбыңыз кандай? Ушундай провокационный суроолорду берсеңер, анда азыр алып кетебиз. Кандай алып? Жөн эле туруп турсаңар, состояниясын көрүп атасыңарбы?
Акыбалы оор қазір. Қазір көчө күндө жыгылып қалса дагы отурабыз. Ошон үчүн тынчыраак эле туруп. Медик киргиз кой, медик киргиз кой. Байке. Медик киргиз кой. Комментарий Ашкачылык менен Киргизе. Кирип бир сыйра карап коелучу. Адилетсиздикти көрсөткүбүз келет. Мен сотторуна дагы Болду. прокурорлоруна да ишенбейм. Мен булардын мыйзамсыз иш аракеттерин мурдадан 2 жылдан бери айтып келип атам. Ушул жерде отурам. Бүгүн мени кармап, 26 адамды кармады. Эртең ар бириң. Bir ölüm, kize bugün ölgönçe, tiktiriп ölgön жакшы, жатып ölgönçe, atıp ölgön жакшы. Оразайым, өзім дайым. Өзүмдү аябаган Араң сүйлөп атат. Боштонду. Бул үйнөдөн өткөн. Бир дагы далил жок 2 айдан бери. Билесиздер жанагы 22-октябрдагы чогулушту. Каяка алып кетесиз? Ал жерде чогулушта мен болгон эмесмин. Ошол жердеги чогулушта видеодон КТРден массалык маалымат каражаттарынан чыгарган эсиңиздерде. Бирок ал жерде мен жокмун. Барбайм мен. Мен бул жерде сүйлөгөнгө. Укугумду сөйлөбөйм. Жок, эмне жетелип атасыз? Интересно мен. Отырып алып сөйлейін. Отуруп. Сүйлө. Жигиттер койгулайын сүйлөп алсын. Урматтуу мекендештер. Эгерде биз өлүмдөн, камактан корксок, анда чындыкты айтпайт элек. Чындык үчүн көптөгөн адамдар башын сайган. Алымбек Датка кыргыздан бири азамат чыксын деп башын сайган. А биздей азаматтар кайдасыңар, өзүңөрдүн ой пикириңерди айтып койгула деген сөзүм үчүн кармап атат. Сен президенттин кадырына, абийирине шек келтирдиң деп. Бул эки адамдын өч алуусу мага болгон. Демек, мендей жаш кыздан өч алып атса, мамлекеттин абалын элестетип койгула. Биз кандай өлкөдө жашап атабыз? Кыргызстан баарыбызга таандык. Акырына мектебе. Бар жоğuzda taandык. Ошондуктан чындыкты айтканда коркпогула. Yok, durgula, söylüyorum aslında. Тибегилер жигиттер. Siz götürseniz de komanda vermeyin. Оразайым, сүйлөбөй. Siz komanda öğretmez alıp çıktınız. Көчө ушта жыгылып калып биз канча барат. Özünüz provokasyon yapıyorsunuz. Мен провокация кылган жокмун. Силер давление Сиздерде деле ошондой кыздар бар, балдар бар. Биз айтуудагы ашкачылыкты токтоп кызым деп атабыз. Көчө күндө жыгылсаңар. Ошончо чыгарыңlar. Özünüz başta Сенин суранып кетебиз. Жок, азыр эми сүйлөп атканда эмоция болдуруп. Оразай, мени карама. Оразайым söyleme. Ашкачылыкты токтоп кызым. Sen bizge gereksin. Жакында дарыгерлер комплекстүү текшерүү жүргүзөт менин абалым боюнча. Кыйналып атат деп Анан ошон үчүн кечээ менде сүйлөшкөн дарыгер. Ашкачылыкты Токтоп кызым, токтоп керек жок, токтоп. Сенин дел соолугуң, сенин сактыгың керек бизге. Токтоп калсаң деле баары берип бар, эч ким жооп бербейт. Токтоп кызым, токтоп. Bu birlikte ölüp kalsan da birinin kılı kıyşaymaydı. Sen bizge gereksin. Sen bizge gereksin, bir tuğandarına ya, atanda ya. Tamam hiç. Ayağa hiç. Bu Özümü çıkara kızım. Bu ara uçuş konuda biz kılçalıkta öyle oy. Öyle son şu kene değil kızdan korku o. Şu çıkanakta kızın nesine korku atacak? Yalgan var yalgan. Чындыктан кандай адамдар коркот билесиздерби? Ошон үчүн чындыктан корккон адамдар өздөрү таза эмес. Ошон үчүн чындыкты кабыл ала албайт. Кудай ömrüň bersin. Ömrüň bersin, özüň карап ашкачылыкты токтоп кызым, ич тамак ич. Чындык жеңет. Ашкачылыкты токтоп кызым. Sen bizge gereksin, bir tuğandarına gereksin. Kırgızdın jigitterinden sen mutlusun. Azamat. Azamat Orazayım. Kara özünü. Özüňü kara kızım ol. Gücü jetet. 100 erkek sana tengel albayt. Azayım beylik. Azamatsın. Bikem bu. Şunday öspürüm kızdardı Mehmet'in ne gerek var ha? Jigitler orap durat, azamatsın. Sen oturgan yerde erkekler oturuş gerek. Biz uyat, bizge namus.
Чындыгынан намыстанабыз биз. Ama o soldatlar bu yakta turganın emine kaçet var. Uçup ketmek bile. Mınday Эми ошону сындырып чыгып кетпесе керек. Баарын эле оруп алдыңар. Биз деге канча күндөн бери көрө элекпиз кызыбызды. Биз аскачылыкты токтот деп айтып коюш биздин билгендибиз да. Чүкөдөй кызга жайлаган солдаттар. Жөн эле мени Дем алыш керек. Токтот кызым, өзүңдү карагын, токтоттум. Тамак ичкен кызым. Так көтөрүп чыгып кетсе болот эле да, сүдүрөп чыгып кетпей. Эки жагынан. Анан мындайга келгенде баса каласыңар. Өзүңөрдүн карындашыңарды кандай аясыңар, ошондой кылып. Сиздерде деле кыз бардыр. Ой, өзүңөрдүн карындашыңар да Ичи башы сүдүрөп кетти. бар анда бар. Карындаш бар, эже бар, эне бар. Мекенде отурат ушул. Сен бизге керексиң, Орозайым. Токтот аскачылык. Чындыгыбыз бир, жаныбыз бир кыргыздар. Чындыкты сүйлөсөк, чындык ардайым таза чыгып турса, сиздерге де жакшы, бизге де жакшы. Жалпы Кыргызстаныбызга жакшы, чындыкты сүйлөп турса. Аны кабыл алышты үйрөнүшүбүз керек да. Мекенди Орозайымдай сүйүп алдылар. Жөн эле сөйкөт менен эле адмисе боло бербей. Кайран погон силерге. Буларды өзүнүн жумуштарын аткарып атат туура. Бирок жумуштарды аткарганда да мындай кичине өзүңөрдө да карындаш бар сезим менен, кызыңар бар сезим менен кичине аял чыгып кетти. Maske tanıgan bala. Өзүңдү карагын кызым. Сен бизге керексиң, бир туугандарыңа керексиң. Аскачылыкты токтоп. Көчөдө канча кыздары зордолуп, кордолуп атат. Ошолорду ушундай кылып сактасаңар кана эле, а? Чындыкты айтып, алсыз отурган кызды тегерек деп кайтарып отурганыңар. Азыр мына айнектен сындырып чыгып кете албаса керек, өзү деле аны деле калбаптыр. Мындай кыз эмес эле бул. Жылдыз албайт, обзор көрсө эле жылдыз алып калабы. Жылдыз көп, не көп, металл көп, кыздар, не көп, пагаз көп, булардын баарына благородный не берет, түсмөп өтүп коет. Келечегин ойлобой жатат. Жок көп кетиши. Кыз бар, эл бар. Аялдар, кыздар ушинтип чыккан. Кыргыздын тарыхында аял киши кыз балага мындай кордук болгон эмес, тарыхта. Кыргыздын жана дарты болду. Аялдардан, энелерден уже коркуп, ошентип тегеректеп отурасыңар. Акыйкат чечим. Армияга эми аялдардын алышы. Ден соолугуна армияга балдарыңарды жыгып, өзүнө душман кылып, маңдайга тизип коет мына. Булар ак үйдө кайталап отурушат. Мекенди коргоо, элди коргоо, патриот болду, армияга жөнөрлөр. Эмне туалмар ая. Азыр эми кантип Жүрүп койсо чоң жигит. Бурштан сен мындай мен өзүң нерден угулат анан сен айнек угулат тура жатып алдың ай балам ай. Обзор төсүп рахмат албайсың эним. Төлкөн алат аласың, элдер каргыйт. Команда берип коюш. Эми мына жерден угулат да башка. Өзү милдетин аткарып атат. Не болуп атасың? Биз алып кетип калган жокпуз да. Турганда көргөндү сүйлөсөңөр. Ошол балдар деле силердин балдарыңардай балдар. Тура турушабыз. Процесс жок да болду деп. Ал ишке турабыз. Тамак іч кызым. Тоқтаттың оқым еме аспачылығыңды. Оразайым тамақ еч. Апалардың атынан сұранам, майнан кетейін. Bir туғандардың атынан сұранам мен. Тоқтот аспачылықты тоқтот кызым. Саға ден соғып керек. Бұлардың еш жері орбайды. Сенің жаның орып қиналат кызым. Кіші тұтпауы болады, кичіне. Сені ежен бар, 15 күн емес, 15 saat ашқан жүрсің. Любой адамның Ары аяққа жауышыр. 15 saat. 15 күн. Денсаулығы мықты болған адам 15 saat ашқан жүре албайды. Сен 15 күн бекер өзің қиянаттапсың. Ал болбойды. Болбойды. Аны ешкім көрмейді. Тамақ жеп,
бир туугандарыңа керексиң, атаңа керексиң. Сен чындык экенинди эл билет. Бизге керексиң. Бул күндөр амет эт кызым. Сага ден соолук каалайбыз. Дагы да курушуңду каалайбыз. Биздин айтарыбыз ошо. Тамағын тоқтатпай жіберіп. Тамағын жіберіп көрсет. Розайым, айрымдар ачкачылыгын токтотподубу, а сиз эмнеге соттун чечиминен кийин кандай болот? Ачкачылыкты кече токтотподум. Дарыгерлер комплекстүү мага текшерүү жүргүзөт жакында. Азыр ошого иш аракеттер болуп жатат. Жактоочум дагы текшерип суранган, энелердин кайрылууларын мага берди. Сиздердин кайрылууңуздарды эске алып, сиздерге болгон сый-урматым менен токтоттум. Биз 15 күндө далилсиз эч кандай мыйзамсыз жатканыбызды далилдей алдык. 2 жылда мен эмнени далилдедим, эмне жеңишке жеттим. Мен бул бийликтин чыныгы жүзүн көрсөтө алдым да. Мен жеңдим кайра. Мен ушуну көрсөткүм келген. Бирок периштенин кейпин кийип алып силерге жакшы көрүнгөн бийлик чыныгы жүзү кандай экендигин көрсөтүп алдым. Айыпсыз кыздарды камады. Менин басып алган байлыгым жок. Burada elin jonundan kayıştırgan baylığım yok. Allah'a koyup koy kızım, Allah kıvat bir gün olsa bir gün. Yaşlardan emgegi faydalanıp Bizem arının okugan emezdi ayıp oturarız. Yok, ben yüreğimde silerge olma suyu, meğerim çındık var. Oşul çındık, bu düğünede olsa, arka düğünede özünün mömösü verelim geçelim. Oşul açkaçılıkты токтотосуз bu? Toktot kızım, toktot. Yeme apalar bari suramı atağız, toktot kızım. Sen de son gelin. Bugünkü günden başlap mı? Geçinde açkaçılıkты toktot koymun. Geçe sokka gelirdim burada. Az yazıp, siz onun начальнигине tapşırgan. Mağa çeyin soronflu ejekiler, perzat ejekiler, toktotkandım mağa malındaştalar. Ошондон кийин мен да токтоттум. Молодец, токтот кызым. Розайым азыр кармоо шарттары кандай, айрымдар ошол нааразычылыгын айтып атышпайбы? Алдында провокациялык вопростар бербесеңер, азыр алып чыгайын. Туруп. Менин атам ошокто жатат. Мен атамды силерди жалап чугаш үчүн жакшы деп койсом, ошондон да саясат издедим. Чекти албагы менен аны текшерип атат дейм. Жок, кандай суроо кааласа берет. Hem Allah tangatın tensiyonu versin. Yaxşı dep aytkanга болбойт. Бирок чындык үчүн чыдайбыз. Gelecek ушундай болду, ушу күндөр мына. Так что мен айтсам ошону макул деп жашаш керек. Болосоң ооруп турат. Чүкөдөй кыз мамлекеттик машинаны коркутуп алды деген эмне деген шындык э? Ушунун масштабын көрүнүш элестете бериш керек да, просто мамлекетте. Азыр эки ооруп турабы, эртең жалпы ооруп турат, кандай ой? Көп эмес, канча 7-8 10 чакты солдаттар курчап турат. Үстүңө кийип алчы Розайым. Розайым үстүңө бир нерсе кийбесин. Дем жетишпейт, ошого чечип алып. Кече укол алгандан кантип калдың кызым, жакшы эле болуп калдыңбы? Тамакты жаттап жейм. Тамакты эми кичинеден шорпо ичип, неме доктор керек, доктордун немеси көзөмө. Доктурга аттанып. Жок, баягы диетолог болуп, жүрөгүң ооруйт, аны Өзүңдү эктепте өзүң карап. Денсаулыгың керек. Дима берем. Нормально.
Anıklamanın korkulu bölüğü jarıyalanat 2022 yıl 28 dekabr. Bişkek şahı. Bişkek şahı sotu kılmışta jana jortlar jönündө сот коллегиясы курамында төрағалық болушы Карабеков, судьялар Ильязова Дунусов, Хатчи Узбекова, мемлекеттик айыптоочу Осмоналиев, жактоочу Балиева, Шекту Нарматова Оразайым катышуусу менен сот отурумунда Бишкек шаарынын Белчимай райондук сотунун 2022 жылдын 9 декабрындагы чыгарылган токтомуна карата жактоочу тарабынан келтирилген апелляциялык даттануу боюнча сот материалдары иштин материалдарын изилдеп тараптардын пикирлерин угуп апелляциялык даттануунун жүйөлөрүн талкуулап Кыргыз Республикасынын жазуу процессуалдык кодексинин 416-417 беренелерин жетекчилик алып сот үкмүнө аныктайт. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2022 жылдын 9 декабрында айыпталуучу Нарматова Оразайым Көчкөн районуна карата колдонулган камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасынын мөөнөтүн узатуу жөнүндөгү токтому өзгөртүүсүз калтырылсын. Öyle